кызыгат ошондо адамга. Башка адамдар кызыгат. Бул жер не биринчи кимдин жери экен? Өзүмүкү. Өзүңүзгө. Анан неме мурда бак болгон бул жерде? Болгон. Караван питомниги бак кылган жерде. Анан бер жоюлгандан кийин Коштоо айыл өкмөтүнө кошулган. Коштоо айыл. Канчанчы жыл кошулган билбейм. Ошондо меники бир Арак эсебинде мага калып кеткен да. Ооба, 90 канчанчы жыл алгансыз? 90 жылдар келгенде жер. 90 жылдар ишке киргенсиз. Ошо менен ады китебе бар как болобу? Эми ошо 30 жылдан бери эч бул жерге мындай бак кылайын деген ой жок. Биз судан коркуп жүрдүк. Судан коркуп жүрдүңөр, Ошо балдар чыгаргандан кийин бизде ham кызыгуу. Мына бак таксырга Алла разы болсун. Биринчи мына ушул Борбор Ажа багбандар биримдиги менен биринчи биздин көчөттү алып келип ап, мына азыр барып багына дагы көрсөтөбүз. Мына ушул жерге сары жайыктыктарга бир чоң бир эмени коюп берди да. Адамдарга бир ушул жерде бак болот, ушул жерден жакшы түшүм алса болот, ушул жерден 1 гектарынан эң эле аз дегенде $10,000 иштеп турса болот деген эмени ушул бак таксыр киргизди да. Мына азыр мына тиякты караңыздар туугандар, мына столбалар турат го. Ошонун ар жагы Өзбекстан да, мына жолдун ар жагы Өзбекстан. Ошонун ары. Мынаяк болсо Кыргызстан. Кыргызстанды караңыздар. Эми сап-сары тала болуп турат да. Эми ушуну туугандар эмне себептен биз да бак кыла албайбыз? Мына скважинаны чыгарып, мына 5 киловатт 5 литр суу чыгыптыр мына секундасына. Мына ушул жерге азыр бассейн кылып атышат. Мына ушул бассейнди жасап койсо бул жактан Zaten nasos менен мынякка тартса болот да сууну. Шака чейин тартып барса болот сууну. Бадамга көп деле суунун кереги жок. Бадам сууну аябай аз ичет да. Мына туугандар, бөлүшүп койгула туугандар. WhatsApp группаларга бөлүшкүлө. Бул жер Сары Жайык деген. Коштөбө айылы. Көрүнүп турган айыл Коштөбө. Мына ушул жерлердин бардыгы абат болот. Кудай кааласа ушул жерлерге бак кылабыз. Кудай буйруп насип этсе иншалла. Мына ушул Сары Жайыктыктар болсо, группаларыңарда Сары Жайыктыктар болсо, айткыла туугандар, тааныштар болсо, Сары Жайыкта жери барлар, үлүс жери барлар бардыгын чогулуш кылып чакырып атабыз туугандар. Келгиле. Мына ушул жерге биз окумуштуу агроном алып келдик. Мына ушул бакыт силердин Коштөбө айылыңардын имамы менен биргеликте иш алып барып атабыз азыр. Мына азыр Кудайым буйруп насип этсе, Алла буйруса, Кудай кааласа, мына келергеден баштап ушул жерге чоң питомник салабыз. Кудай кааласа, ушул жерден Сары Жайыктын бардыгына жете турган көчөт кылып беремин ушул жерге. Бадам эгесиңер. Мына бул жерге где-то эң эле кеминде мына жерге бир 2 миллион, 3 миллион көчөт кетет экен. Аксы Ренжит, Сары Жайык, бул Ташкөмүр, Шамалды Сай, мынягы болсо Алабукага каравандан ашып барып туруп Алабукага кетип аткан жерлердин бардыгына Кудай кааласа бадам эгели. Мына 1 гектар бадам туугандар эң эле аз бергенде 2 тонна бадам берет. Эң аз бергенде $5 сатканыңарда $10,000 акча болот. Жакшы бергенде туугандар 10 тонна берет. 10 тонна. 10 тонна. Ва алейкум ассалам. Мына көрүңүздөр. Мына бассейн жасап атышат балдар. Жактан сууну чыгарыптыр. Бадам берет туугандар. Ар бир туу 20 килограммдан бергенде 660 көчөт 10 тонна ашык бадам берип турат. Куюп атышат. Бул жер аксы.
Мына ушул Сары Жайыкта кимин жери бар? Жер алгыла бу жерде бериле турган жерлер аябай көп экен. Мына ушул Аксы районунун жер департаментине барып конкурска катышып, мына ушул жерлерден жер алгыла. Адырларды деле ала бергиле. Тиякта адырлар турат го. Ал жакка дагы кайракы бадам көчөт бар. Ошол адырларды ала бергиле. Мына жактагы адырларды алгыла. О жактагы адырларды полностью мына ушул жерлердин бардыгына бак кылып таштайбыз, Кудай кааласа. Азыр 1000 гектарга туугандар, 1000 гектар жер бар бу жерде. Эң аз дегенде 1000 гектар. Атак тетиги мындан ары жагында дагы 4000 гектар жер бар экен. Общий жер жаман көп экен да бул жакта. Туугандар, бу Борбор Азия багбандар биримдиги жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп атып, өтө көп иш кылып койду. Бул Борбор Азия багбандар биримдиги молодец экен. Кудай кааласа суу чыгарабыз. Мына столбалар турат. Сууну тартабыз, насос, мощный насосторду коебуз. Керек болсо, бая Акаевди алдап, мынаяктан суу чыкты деп канал кылды эле го. Ошол жактан суу алып келебиз керек болсо. Мына ушунун бардыгы бак болот, Кудайым буйруп сөйтсө. Бул Аксы району, Аксы району. Саруулуктардын жери, Саруу. Мына туугандарым, карагыла. Кандай сонун жерлер жатат. Мына. Жасай бере турган эле жерлерде бар жок кененчилик. Мына ушул жерлердин бардыгына бак отургузуп алсак, элдер жумуш менен занят болот. Кудай кааласа ушул жерге питомник кылсак, мына жактан 400-500 кишини иш менен камсыз кылат. Адан сырткары мына 1000 гектар жердин бадамын тергени канча киши керек? Бул жер полностью эле бак болуп эле жатып калат да, жап-жашыл болуп. Элдин жап-жашыл болуп турган бул Өзбекстан, туура айтып атасыңар. Мына сапсары болуп турган Кыргызстан. Эми абалды өзгөртөбүз, Кудай кааласа. Азыр мындай бассейндер курулуп атат. Келиргеден Кудай кааласа мына быйыл күздөн көчөт отургузулат ушул жактарды. Полностью көчөт кылабыз, Кудай кааласа. Полностью. Тоо кыркаларынан бери адырлардын бардык жерлерине пикир кылып атабыз азыр. Кудай кааласа аз калды. Кудайым буйруп насип этсе болот иншалла. Болуп жүргөн Кыргыздын эли, Кыргыз эли менеткеч. Бул Кыргыз эли бир кириштиби? Кудай кааласа эми ойгонду бакка. Кудай кааласа 1 метр жерди койбой бак кылат Кыргыз эли. О, Кыргыз акаң бир ойгонгондон кийин Кыргыз акаңны уктатыш кыйын болуп калат. Кара. Эртең менен башташты, ушу куюп коюшту бир паста. Орток белге Кудай кааласа бадам кылабыз. Азыр мына жерге питомник кылайлы. Мына жерге быйыл Кудай кааласа 12 гектар жер тостук. Кудай кааласа жазгыга дагы 8 гектар коссок, 20 гектар жерге питомник кылып атамын. Питомниктен Кудай кааласа, Алла буйруса, 2 миллион көчөт чыгарсам, ошондо мына Сары Жайык менен ошо орток белге көчөт чыгат да. Кудай кааласа. Аксы туугандар, Аксы району. Аксы районундабыз. Класстан баскыла туугандар. Мындай ишке баспай кандай ишке басасыңар, туурабы? Баскыла туугандар. Класстан басып, колдоп,
WhatsApp группаларга бөлүшүп, аксынын группаларына бөлүшүп койгула. Аксылыктардын бардыгына бөлүп койгула туугандар. Борбор Азия багбандар биримдигин колдогула туугандар. Бизди колдоп эле тургула, иншалла, Кудай кааласа. Жакында сабактарым башталат. Бардык райондордо Кудай кааласа сабак өтөбүз. Кудайым буйруса. Мал деле жок экен туугандар берди. Кичине эле мал бар экен. Ол малдардын бардыгын Кудай кааласа үйдө эле бактырабыз. Кышын жайын үйдө турат. Саап иче турган уй багабыз. Эчки багып коебуз. Мына ушул эртеге бак кылсак, бактын түбүнө бурчактуу эгебиз. Ошо бурчактууну бадам питомник кылабыз туугандар. Биз азыр только бадамга акцент коюп атабыз. Себеби дегенде бадамдын неси жакшы. Бадам ирибейт, чирибейт, 3 жыл түрө берет. Бадамдын кардары көп. Бадам май болот, ун болот бадам туугандар. Мына ушул жерлерди карагыла. Мына. Көчөттөр бизде бар туугандар, кайрыла бергиле. Канча көчөт керек болсо беребиз. Мына сары жайык. Сары жайык. Биялма көчөттөрү бизден аласыңар, бар биялма. Нокатка Кудай кааласа январда сабак болот. Сары жайык. Сары жайык деген. Мели? Нокенге да качабыз. Баткенге да качабыз. Баткенге өттө көп эме керек болуп атат Баткенге. Бадам көчөт керек болуп атат. Миллиондоп. Кимин жери бар Сары жайыкта? Номерге чалгыла, агрономдор келген. Ар бириңердин жериңерге полностью консультация берет. Каракылжа алайкуга карага тегиш керек. Карлик алма болбойт айка. Бадам орусча каны миндаль болот. Мендаль. TikTok'ta айтып турабыз туугандар. TikTok'ка подписка болуп койсоңуздар, жаңылыктарды көрүп турасыздар. Баткенге жакында барабыз, Кудай кааласа. Баткенде 1-2 күндө Баткенге өтүп келем, ишим бар. Баткенде. Maylanda boldu. Doktor. Hop, hazır. Kaytağız. Hazır daha bir жерде. Daha bir жерге барабыз. Daha bir жерде барып көрүп келебиз. Баба. Жер Сары жайык деген жер туугандар. Сары жайыкта бадам эгүү жайраяны болуп атат. Бадам эгилип атат бияка. Сары жайыктын бардык жерине бадам эгилип атат туугандар. Кимге бадам эгүү боюнча консультация керек болсо кайрылыңыздар туугандар. Бул Аксы району, Аксы.
Mına kimin jeri eкен? Oğlu Şevken degen eken yeri. Badam ege eкен? Düşmedi. Yükse gerek. Degen. Moskvada жүрөт. Канча балдар жүрөт Москвада. Акчасы бар, курсактары ток. Мына ошол Сары Жайыктан ошолор жери алып туруп, бир 10 гектардан ошолор бак эгип коюш керек да. Мына туугандар, дагы бир жигиттин жерине келдик. Ал дагы жерин тосуп, айдатып, мындатып, жер даярлап, су чыгарып, даярдап койду да. Кудай кааласа, ушул жерге бадам эгебиз. Мына туугандар, мына ушул жерлердин мына тосмосуна дагы өтө көп каражат кетип калып атат да. Ошону мамлекет бак отургуза турган жерлерди бир кылып, анан эме отуруп. Адегиле, ассаламу алейкум жигиттер. Кандайсыңар? О, багбандар. Бактын багбандары да булар. Мына ушундай жер даярдаптыр. Канча гектар общий? 8? Миллионер кезин, Мына туугандар, бакка жерди мынандай кылып даярдайсыңар. Бирге бир. Мына, бирге бир, тереңдиги да бир болуш керек. Түшүнүңөр? Мына, бирге бир, тереңдиги да бир болуш керек. Мына жерге азыр балдар экскаватор алып келип эле. Бадамдын көчөтүн кайдан алса, бизден аласыңар. 0550 20 007. Канча керек болсо жасап беребиз. Бадамдын көчөтү. Сары Жайыктыктар. Сары Жайыкта ким бар? Сары Жайыкта. Сары Жайыктыктар, мына ушул Кош Төбө, Аксыдылыктар. Мына ушул жерге келип, мына ушундай жерден арендага жер алгыла. Мынакта монун аркасында 1000 гектар жер бар. 1000 гектар. Алейкум ассалам, жакшымын. Буякта 1000 гектар жер бар мынанын аркасында. Немелерге чейин. Мына ушул жерден жер алгыла, келгиле, жер алып, момундай кылып туруп, биригип тоскула. Тосуп туруп, ушул жерлерди су чыгаргыла, су чыгат жерден. Тоонун түбүнө чейин су чыгат. Скважина менен сууну чыгарып, эмени даярдагыла, жерди даярдап, анан бадам эккиле ушул жерге. Бадам сууну аз талап кылат. Мына ушул жерлердин бардыгын бак кылышыбыз керек. Туугандарым, убактыңарды кетирбеңиздер. Москвада жүрөсүздөрбү, каякта жүрсөңүз дагы, бадам деген бул жаңгак. Тиякта дагы бирөө жасады, тиякта дагы бирөө жасап атат. Жер көп. Мына ушул жерлерге келип жер алгыла. Убактыңарды кетирбегиле. Убакытты кетирбестен бак кылгыла, туугандар. Бул Сары Жайык, Аксы районунда Сары Жайык деген жер. Жайытта ушундай кеткен эле жайылган жер. Келгиле, ушул жерден жер алгыла. 30, 40, 50, 100 гектарлап жер алып, ушул жерден бак отургузгула. Аксуу районуна карайт, Аксуу районуна. Аксы дегеним. Кош Төбөдө, ооба, Кош Төбөдө. Келгиле туугандар, бак кылгыла.
Уақытыңарды кетірбегіле. Бұл уақыт деген бұл ең қымбат нәрсе. Мына быйыл отырғызып алсаңыздар, келерге уже соны болып өсіп қалады. 3 жылдан кейін бадам түшімге кирет, Құда қаласа. Даярдағыла жерлерді. Жер департаментіне қайырласыңар. Ошол эмеде Аксы районунун жер департаменти бар. Ошол жер бөлүштүрүү департаментине барсаңыздар, ушул жерлердин бардыгын абат кылабыз. Адырлардын түбү, ток кыркалар бардыгын бак кылабыз, Кудай кааласа. Мына азыр эми бир чоң проблема башталды. Мына эмени тосуп койсо дагы ошого карабай заборду кесип мал киргизип атат да ошону. Бул туура эмес, бул шариатка туура келбейт. Анан бирөөнүн ошол багын жеп, анан ошонун сиздерге малыңар сүт апарса, ошол сүттү ичкен бул харам сүт болот да. Ошону эч качан андай кылбаңыздар туугандар. Бирөөнүн огородуна малыңарды киргизбегиле. Мына ушул 90 депутаттан суранабыз, тууну алмаштырабыз деп, тууну тимеле коюп, мына малды тосо турган бир мыйзам киргизип берсеңиздер бизге. Малды бирөөнүн огородуна киргизбей турган кылып. Эгерде мал бирөөнүн огородуна кирип кармалган болсо, ого деген чоң штраф салып, ошол малын үйдө баксын. Малды үйдө бак. Бага албайсыңбы? Онда мал бакпа. Вот ушуну мына тосуп койдук биз. Биринчи шартыны айттыңар, тоскула биз малыбыз кирбейт дедиңер. Мына тосуп койсок, атайлап келип кычкач менен мынерди кыркып, мынерден бир кой бата турган кылып, кой киргизип атасыңар. Мал киргизип атасыңар. Бул туура эмес. Бул өтө чоң күнөө иш да бул. Бул мал эмес, буну адам жасап атат да, мал кире албайт бу жерден. Мына мал кире албайт бу жерден. Мында зымы бар, мындай тосулган. Мал келет дагы өтө албайт. А булну мына ээси, малдын ээси келип, мына жерди кыркып атат. Кычкач менен кыркып, малды киргизип атат. Бул өтө жаман нерсе да. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн силерден сураныч. 90 депутат, башка нерсени койгула. Тууну эмне кыласыңар? Дагы башка нерсени алмаштырып эмне кыласыңар? Силер онун көрөктү мына ушул багбандардын укугуну, багбандардын багыны сактап бере турган мыйзам жазып бергиле. Бул жер туугандар Ренжит деп коет, Сары Жайык деп коет. Коштөбө айылы, жашыл болуп турган Коштөбө айылы. Мына болсо Туштагы болсо ошол Өзбекстан. Өзбекстанды карасаңыздар, жап жашыл, бар жогу мына гүлдөп мөмөлүү дарактарды эгип салган. Поликарлик бактарды карагыла. Бул жакты карасаңыздар, бул жак Кыргызстан. Мына Кыргызстанда какырап жатат, Каскалдыр көлү болот. Чуркап кетип атып, кургап калып атат. Мына ушул жерлердин бардыгын бак кылыш керек. Бак кылыш керек. Ушул жердин бардыгын бак кылыш керек. Мына ушул жер бак болуш керек, туугандар. Биздин шансыбыз бул, туугандар. Бардыңыздар. Мына Сары Жайыкта ким жер алып бак кылам десе, мына ушул Аксы районунун жер департаментине бүгүн баргыла, туугандар. Азыр баргыла. Прямо азыр барып суу чыгарса болот экен, туугандар, суу чыгара алат. Мына суу чыгарып койгон балдар. Насос кнопканы бир басса суу чыгат жерден. Бадамга суунун көп кереги жок, туугандар. Аздан эле бул Аксыга карайт, туугандар, Аксы районуна карайт. Адырларды көрдүңөрбү? Кайракы бадам бар. Ошо адырларды дагы аренда кала бергиле. Мындай бир жерден жер калбай калса,
Gözgө көрүнген адырларды дагы алгыла. Мына адырларды. Тоо боорундағы адырлардан бери алгыла. Кайракы бадам бар, полный эгип таштайсыңар ошо жака. Арендага алгыла 100-200 гектар туугандар менен биригип туруп алып, ошол жерди тосуп, кайракы бадам эгип салгыла. Туугандар, мен өзүмө жарашасын тигип койгонмун. Мен багыма келе ошо бактын салкынында бир алып жатайын ошо келиндерди. Надел кылдыңар го? Мен багыма келбейсиңерби? Ошо мен багымдын салкынында кучактап алып жатайын ошо келиндерди. Надел келсиңер го? Өчүрткө жазылгыла. 8 гектарга бак кылып койгом мен. Мен багыма барсаң ийле бересин. Абдулака деп. Мына шаптоонун тагыга жатайлы дейсин. Чын да, надел. Акылдуумун, эмне кыласың? Акылдуу болгонум үчүн ушинтип жүрөмүн. Чын да. На бак кыл деп атам. Ук мен сөзүмө. Мен тааныбасаң сүйлөбө. Биринчи менен тааныш. Таанышкандан кийин уна 1 метрлик тилиң 50 сантиметрге кыскарып калат. Мадыда, менин багым мадыда. Ошо кыйынчылык болбойт, туугандар. Бадамга клиентибиз бар, $5. Бул Кыргызстан, туугандар. На. Нерге бадам кылабыз деп. Азыр бала 8 гектар жерге бадам. Жерде дагы багым бар мен. Багыма азыр барып көрсөтөм. Ошто жассаңар, 30 адырда жер берип атат. Кара Суу районго барасыңар. Оштуктар. Каракылжа районунда жер берилип атат. Нокат районунда жер берилип атат. Бардык жерлерде жер берилип атат. Болду. Келе өргөм. Мына караңыздар, Мына караңыздар, Сонун жерлер. Алло. Валейкум ассалам. Прямой эфирди көрүп атасыңбы? Ошо жака кир. TikTok'ка кир. Туура айтат. Көчөттү күздө эгиш керек. Эң жакшы көчөт эгүү күздө болот. Арпа айдаса болобу, арпаны не кыласың, тууганым? Арпанын ордуна мисалыга 1 жылдык арпа менен мисалы үчүн ачкачылык келе турган болсо, 1 жылдык арпа менен мисалыга да 10 адамды багып турсаң болот да. 1 жылдык бадамдын түшүмү менен туугандар 100 адамды багып турса болот. Ошон үчүн туугандар бадам эккиле, бадам. Бадамдан өткөн нерсе жок. Бадам деген сонун болот, туугандар. Бүгүн базарга баргыла. Миндаль деп сурагыла, миндаль. Русскоязычныйлар. Балконскийлер, силер миндаль деп издегиле. Чисто кыргыздар бадам деп издегиле. Бадам десеңиздер берет. Өтө сонун нерсе болот. Куда халаса мынаны эгебиз, куда халаса мынаны. Ушуну азыр аракет кылып атам. Бадам, мисте, куда халаса.
Ооба 1 миллион 200 миң сомго жер даярдап берип атабыз. Мына ушу негебиз. Üçüncü жылы мөбөгө кирет. Бул мисте ооба, мисте эктиребиз. Мына ушул жерлер 1000 гектар жер бар экен. Бул кайрак жерлер 1000 гектар. Адан сырткары жайыт болуп жазылып калган 4000 гектар жери бар экен. Бадам көлгө өспөт, көлгө малина өсөт, карагат өсөт, крыжовник, чычыркана канан фундук жакшы болот көлгө. Кандай сонун жерлерибиз бар, Биз болсо саясат деп бири-бирибизди сайып жүрүп өлүп кетет окшойбуз. Бири-бирибизге ат коюп, бири-бирибиздин кылган ишибизди көрө албай, чукулап жүрүп өлүп кетет окшойбуз. Шуну токтотпойлубу? Келгиле кыргыз элин биригели дагы жерлерибиздин 1 метр жерин койбой бак кылып таштайлы. Кыргызстан өзү бакка жаралган да, биздин жерлерибиз бак үчүн жаралган. Мына ошону түшүнбөй атабыз да. Келгиле туугандар, мына кыргыз эли, кыргыз жерим деген азаматтар чогулайлы дагы. Мына ар кимибиз өзүбүзчө аракет кылайлы. Фундук 3-чү жылы түшүмгө кирет. Сен бак кылсаң эл көрө албайбыз дейт. Ушул чатакта ошо көрө албаганыбыз. Азыр тополон кыламын, революция кыламын, антем, мынтем, чабам, жейм дегендер эртеге бийликке келгенден кийин алар деле мурдагыдай эле бюджетти торт жегендей жеп отура беришет. Элге эч кандай пайдасы жок алардын. Анан көрөктүү туугандар, ар бирибиз өзүбүздүн мынандай жерибизде мыкты болойлу. Мына ушул жерге мына иним азыр 8 гектар жерине бак кыла турган болсо, ушул жерден жок дегенде 8 миллион киреше көрүп турат. Жок эле дегенде 8 миллиондон. Мына ушул аксы жеринде 8 миллион акча таап турган адам, бул деген 100 үй бүлөсүндө 100 адам болсо дагы бага алат да. Кенен багат да. Түшүнүп атасыздарбы? Мына ушул бул жер Аксы районуна карайт, Сары Жайык деген жер. Мына ушул Сары Жайыкта азыр өтө сонун иш башталып атат. Сары Жайык туугандар. Сары Жайыкты билесиздерби? Аксылыктар бардыгы билет, алабукалыктар, чаткалдыктар билет Сары Жайыкты. Мына ушул 8 гектар жерге бак кылып атат. Мына азыр бадамды эгет, бадамдын түйүнө болсо бурчак эгет. Бурчакты оруп туруп малдын алып барып жедирет. Күзүндөсү болсо бадам терип алат. Двойной болот да. Түшүнүңөрбү? Двойной. Погода аябай жакшы, баг эге турган погода да. Азыр 1-2 күндө Кудай кааласа брачка экскаватор алып кирип, бирге бир каздырып, яма жасайт, баштайт. Кочкорго фундук өсөт. Бадам мисте Ош жакта, Баткен, Жалалабадта болот. 1 гектарга общий, тосконуна $3000, капелькасына $3000, көчөтү $2000, $8000 кетет. Ооба, туура айтасың. Азыр Борбор Азия багбандар биримдиги 8 жылдан бери ачка калып, кече ишенесиңерби, машинем жок. Машинемди да бир аферис алдап алып койгон. Бербей жатат. Аферис бир касамкор, бир ата-энесине нәлет ошо харамынын. Алдап, азыр тием десең өлөм дейт да, барып заявление жазам, мени соем деп атат деп ошентип тойгозду.
Jö жүрөм, jö. Оштон баштап жö келдім. Бар жоқ жерде. Мына түні saat 11-де келдім жоқ. Bir маршрутка тойдан қайтқан bir маршруткаға шығып, оның балоны жарылып қалып, қайра дағы машина тосып, шunda қиналып, қысталып, ушул иштерди аткарып атам. Чындыгында келгенде ертеге bir умный чыгат дагы, ошақтан мыйзам кабыл ала коюп, автор бола коет да. Бақты biz отырғыздырғанбыз дейді. Biz бияқта қалып кетеміз. Алла білсе болды, бирок. WhatsApp группа бар, туғандар, Telegram группа бар. Telegram группаға Борбор Азия бағбандар биримдиги десеңиздер киресиздер. Мен онда терпила эмесмин да, заявление жазбайм да. Уругумда болгон эмес терпила. Бизде автомат менен атып кетсе дагы заявление жазган эмеспиз. Бирок атып салышым мүмкүн. Bir gün жаныма жак тойгозгондо оозуна двухстволканы салып туруп басып беришим мүмкүн да. Потолокко мээси чачырап жарымашып калат. Mana 100 kıran, dakansa kalan mana 50 kıra var. Ben topsam kanı yapşı. Oşan yıldırıp para uğraşın. Çüygö ösөт, kim сураса көлдө деле өсүп атат дейт. Бадам mı? Бадам көлгө болбойт да. 100'dü tartıp aldık da 50 metre. Bana o 50 metre yarım metre жети турган. Мына Равшан ака, ассаламу алейкум, келиң. Мына тугандар, мына Равшан акамы атайын, ассаламу алейкум Равшан ака. Равшан акамы атайын Бишкектен алып келди. Мына ушул 1000 гектар жерге агроном болду ушул киши. Мына Кудайым буйруп нерсе, мына ушул жерге биз питомник ачып атабыз. Ошо питомнигибиздин дагы эң главный агроном ушул. Бул киши көп жерде окуган. Көп жерде окуп, көптөгөн бактарды жараткан киши. Мына ушул Равшан акам келди. Равшан акабыз азыр ушул Сары Жайыктыктар ким ушул Аксы районунда эле ким бак кылам десе, мына ушул кишини азыр ушул Кош Төбөгө жайлаштырабыз. Кудай кааласа үйүнө барып келгенден кийин бирер айдан кийин келип постоянный жительство мына ушул Сары Жайыкка жакын Кош Төбө айылында жашайт. Бардыгына Кудайым буйруп насип этсе, ушул жердеги ким бак кылам дегендердин бардыгына ушул киши ушул кичинекей угутунан баштап, уругунан баштап туруп, чоң дарак болгу чайын ушул киши жардам берет. Ассаламу алейкум ака. Кандайсыз? Рахмат. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Эсен-амансыздар. Жакшы. Жакшысыздар. Жакшы. Мына Равшан ака, мына жердин состояниясы кандай экен ака? Жактыбы жер? Жер бак кылатыган эң благоприятный жердин түшөт. Жер, Климат, почвенный состав, башкасы ар кандай адыга бак кылыш үчүн ар кандай культураны, породаны эксе болот. Факат хаммасыны неме дейбиз? Мээр менен кийин ошо жакшы адыга иштер менен кылса, бу жерде обязательно бак болотуган жердин катта плацдарм дейт. Чоң рахмат ака. Мына тугандар көрдүңүздөрбү? Мына Равшан акабыз айтып атат, жер аябай жакшы экен дейт. Сонун плацдарм болот дейт. Бул жерден ушул жерден питомниктерди ачып, мына Кыргызстандын бардык булуң бурчтарына, мына ушул особенно түштүк тарапка бадам көчөттөрдү миллиардтап чыгарып жеткизип берсек болот дейт. Мына тугандар Сары Жайыктабыз, жерди көрдүк. Мына ушул азаматтар ушул жерди тосуптур. Мына Бакыт Таксыр, бул ушул Кош Төбө айылынын имамы Бакытбек. Мына Бакытбек Таксырыбыз ушул жерге өзү багыңызга 3-чү жылбы быйыл же 2-би? 2 жыл болду да. 2 жыл болду. Бадам эккен, Ферагнес Вердуэл деген 2 сортун эккен ушул киши. Азыр багына дагы барып көрсөтөбүз. Мына эми жаш багбан. Мына инем, ассаламу алейкум, өзүң таасир койсоң? Дастан деген жигит. Мына азыр Дастанбек ушул жерге 8 гектар жерди тосуп, ушу Дастанбектин жеринде турабыз. Дастан, сууну чыгарыпсың,
Құда қаласа су шығыптыр. Ана мына ушул жерлерді айдап, азыр мал алап, тегіздеп, мына ушу күзгүгө аракет кылып көрөт. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо егет, болбосо жазда құда қаласа иншалла көчөт. Бадамды сугарыш керекпи дейт. Кайракы бадам дагы бар, сугара турган бадам бар. Экиге бөлүнөт бадам. Мына инибиз дагы, бул дагы бак кылам деп каравандан келиптир. Бул жигит ошол Ежамалина эгейин деп атат. Мына туугандар, биздин катарыбыз көбөйүп, жылдан жылга Кудайым буйруп насип этсе, ошол багбандардын саны көбөйүп атат. Бирок чындап эле айтканда Адам алейхиссалам биринчи багбан болгон экен. Ошол биринчи дыйкан болгон экен. Адам алейхиссалам биздин атабыздын эң чоң жасаган ишин биз кылабыз, Кудай кааласа. Жүрүңүздөр эми, туугандар. Инимин жерине баралы, барып бадамын көрөлү. Ошол 2 жылдык бадамы бар. Мына, көрүңүздөр. Ар бир адам өзүнүн участкасында мыкты болуш керек. Мына, дастанга окшоп, сонун кылып тосуп, сууларды чыгарып, жашай турган шартты кылып, бар жогун жасап коюптур. Мына, Сары Жайыкта дагы элге берилчү 1000 гектардан ашык жер бар экен. Кимге жер керек болсо, эртеңден баштап, же бүгүндөн баштап, ошо Аксы районунун жер департаментине барып, конкурска катышып, ушундай кылып жер алып, узак мөөнөткө бак отургузсаңыздар болот силер дагы. Фундук таласка өсөт, сонун өсөт. Силер кеттиңер? Бактыкына барабыз деп атат. Чыккыла. Уняка чыгалы акеле. Чың уняка, бакты. Барат. Бар да болду. Барат. Барам деп атпайбы, жанатам бери. Барып, сен бадамдарын көрөм деп атат. Фундуктун көчөтү жазда келет. Груша көчөт карап бере аласызбы, Талгарка дегенде. Туугандар, Талгарка, Санта-Мария конференция экпеңиздер. Ал бактериальный ожог менен ооруп атат. Азыр Маргарита Марил, анан Вильямс деген сорт бар. Ошону эккиле, ошол такыр оорубайт. Бактериальный ожог менен. Нарынга карагат дегиш керек, туугандарым. Карагат, малина, ежамалина, крыжовник, чычырканак нарынга. Акталага көрдүңөрбү? 12 гектарга чычырканак эгишти. Өтө сонун болду. Чүйгө туугандар фундук жакшы болот. Фундук эккиле. Коян жүрөбү? Барбы коян? Кирип кетти да. Ол неме экен? Ушулдагы немени көчөттү тиштегилейт да барып алып. Барып көчөттүн түбүнө кара труба барбы? Арзан. Ошодон мындай кезип жарып туруп, ошону кийгизип коюш керек. Ошондо эч нерсе болбойт. Мына 8 гектар жерде тосуп коюптур, сыңкыйтып. Маргарита Марилла Вильямс 2 грушаны эгесиңер. Биздин номерибиз 0550 20 0007. Стикерде турат. Нардан болом, жерим кенен байланышып коёсузбу. Дегетелем карагат дегесинби? Карагат көчөт жазда келет, Кудай кааласа. 350 000 карагаттын көчөтү келет, туугандар. Кимге карагаттын көчөтү керек болсо, кайрылыңыздар. Булар өтөлө. Чеңил бар. Каталды го. Жерди сон тосуп турат. Ооба.
Чөт молодец. Мал киралбай айтты. Кыжалат болбой уктай берет да. Видео камераларды коюп койсо, о жерге. Мал киргенде, помех болгондо сигнал боло турган немелер бар да. Ана кыймылдайт го. Кыймылдаганда сразу турат. Кара кулжага алма болот. Так, кара кулжага груша болот. Кара кулжага малина, карагат болот. Сонун болот. Анан баягы кара кочкордон өткөндөн кийин баягы көпүрө бар го. Ошол жерге чейин бадам эксе болот. Кара кулжа деген жазуудан өткөндөн кийин. Бул Аксы районунда Сары Жайык деген жер тугандар. Ушул жерге бак кылып атабыз. Кимге бак керек болсо келгиле. Ким аксылык болобу, Коштөбөлүк болобу. Коштөбөдөн кийинки кайсы айыл бар? Кербен. Кербен, а? Коштөбө андан сразу Кербен, да? А буяктачы? Жок, Майлысай, а? Майлысунун өзүнүн жери. Майлысайдын өзүнүн жери толтура экен го. Кызылжар деп коелу. Кызылжар 12 деп коет. Кызылжар 12де өздөрүнүн жери толтура экен го, эле. Жер жаман көп экен го буякта. Жер көп, келбей жатыр да. Кара кочкордон болсоң, алма эгесин. Мен айткен 3 алманы эгесин. Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith. Алайга карагат жакшы болот. Карагат, малина. Баягындай Тута Мека деген эмесин отургуш керек. Пародасын, Тута Мека. Нерде? Мына 4 чычкакты деп 4000 гектар жерге бактыралбай отурабыз да. Ошону буларга да жер берип, буларга дагы тирикчилик кыла турган шансын берип койсо, булар дагы токтотуп коет да. Тура мал азыркы багып аткан малдан 10 эсе көп мал баксак болот да, керек болсо. Это Аксийский район. Аксы. Слышали? Аксы. Көчөттү күздө эгиш керек тугандар. Башка малда көчөт жакшы болбойт. Бул айылдын аты эмне, кичинекей? Саржайык. Сары Жайык деп коет, да? Жаман аз экен го, эл. 9 адам. Ушул жерден сатыла турган участок жок бекен? Болуш керек. Сурап неме кылгын? Неме кылса, мына Равшан менен мына немени, братанды экөөнү ушул жерге алып келип жайлаштырып коелу. Мына ушул Сары Жайык районуна неме ушул аймакка штатный агроном кылып коебуз да. Ооба. Нам нервине жетет булар. Сыңкыйтып салып берип койсо. Офисте өзү жерге салып керек да, офисте. Мындай жерге. Эртеге istеп көрчү офиске жер. Эме кылса, куруп, ысык суу, муздак суу бар жогун чыгарып коесуң. Мына Өзбекстан чегерасы, анда Өзбекстан солдаттары турат. Мына Өзбекстан жакты карагыла жап-жашыл болуп турат. Зеленый. А Кыргызстан жакты карагыла уже сап-сары. Мына. О, мен номерим ошол. Фондуктун көчөтү, бардык көчөттөр $4. Бир эле жаңгак менен Приция деген өлүк $5. Мына биздин жерде тосулган. Мына тугандар бит
Питомникке келдик, питомникке. Ушул жерде питомник. Ушул жерде бадам көчөт питомник болот. Ассортимент болот, бирок основной почти 90-100% эме болот. Бадам болот. Берге суулар чыгарылган, кичине азыраак расход кылсак, Куда кааласа. Сонун болуп тосулган. Мен силерге дайым айтып жүрөм го. Питомник ачабыз Сары Жайыкка деп. Сары Жайык питомник болот деп айтып жүрөм го. Мына ушул жерде питомниктин жери. Мына ушул жерде 70 сотикке алма 700. Так, 840 кетет. Жардамыңар менен болот. Силер тук беришиңер керек бизге. Силер келгиле ушул жерге. Жардам бергиле. Мына Аксы районунда канча 100 000 адам жашайт. Мына Алабукада канча адам жашап атат. Чаткалда канча адам жашап атат. Бардыгыңыздар келип бизге жардам бергиле да. Бергиле бакытты көзгө коюп койбой, бакыт. О, бакыт. Бүгүн баштаганда сакалдары капкара эле. Агарып кетти бечара укам ойлоно берип 2 жылда эле. Мына ошол жерде питомник кылам деп укам бечара. Бак болуп калды. Эл жардам бериш керек да, эл колдош керек. Ушул идеяны эл колдоп, эл жардам бербесе каякта болсун деп турабы? Жалпы кыргыз эли жардам бериш керек да. Общий ел көтөрүлүп чыгып, тынымсыз аракет кылыш керек. Элдин колунда да бунун бардыгы. Ну, кимдин аты? Аты өзүнчө. Өзүнчө. Түш алганбы? Ооба, Gördüler mi? Yerden çıkarttı su. Nöl 5 Eylül 20.0007 kuruşağa. 1 gektarga 660 funduk ketet. Kırgızstan tuğanlar, Kırgızstan'da elemiz. O narjak жап-жасыл болуп жаткан ошол Өзбекстан. Мына о сапсары тала бул Кыргызстан. Так, тугандарына Сары Жайыктык тугандар. Мына биздин питомникке келдиңиздер. Мына ушул питомник. Маточный материал егилген, таяр. Bir жагынан түшүм берип атса, bir жагынан маточный материал. Эртеге ушул биздин питомникке посадочный материал чыгарып берет. Бадам. Фердуэл, Ферагнес деген эки бадамдын түрү. Мына бул жерге дагы иштөө керек. Көптөгөн каражаттар керек берге. Ушул жердин бардыгын даума доводить этишин. Көрдүңөрбү? Жалбырактарын көргүлө.
Qanday күчтүү. Өтө күчтүү да. Өтө күчтүү. Bu garnemde hayvan türü. Garnem подвой. Gördüңөр mü? Ну. Bu подвой она вообще. Garnem bunu zaten подвой bizdeki Gelirge уже түшүмгө кирет. ana şundaqa подвой. Көчөттүн баасы $4. Gördüңөр mü? Келирге гүлдөйт. Күчтүүлүгүн көрдүңөр mü? Өзү бардыгы мына биринчи ряддагыдай болуш керек эле. Ошондой болуш керек эле. 2 жылда бир кат чоңойтун. Жакшы. Мен былтыр эле Багдабадка келгенде эң чоңу мындай эле да. Эң чоңу. Быйыл уже вообще өзгөрүү зор. Онан камыштарды алып бул жерге иштөө бериш керек да. İşte бериш керек. Az 20 гектар жерге азыр бадам эгилсе, ошондо жакшыраак каралат да. Шунун бардыгы тыйында. Биздин мамлекетибиз бюджеттин акчасын сөзсүз түрдө мына ушул талааларга суу чыгарып берүү менен алек болуш керек да. Вот ошондо анан кийин жылыш болот. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз да. Түшүнүңөрбү? Мына ушул талаа полный питомник болот. 20 гектар жерге питомник. 360 сом о. Кыпчак талаа каерде эле? Неме бак? Кыз көлдү айтып атасызбы? Кыз көл айыл өкмөтүндөгү, үстүндөгү. О, биздики олар. Бардык көчөттөрдү күздө эгиш керек. Мына ушул жерге 20 гектар жер тосулуп атат. Азыр 12 гектар тосулду. Ошонун бери тосулат. Ошо кырга чейин. Полный тосулуп, анан ошол жерлерде бак болот. Мына азыр мына жерлерди полный айдалат. Бардыгы айдалып жок Ноокенде дейт. Ноокенде каерде экен ал? Жактала. Закиржандан сурап көрөйүнчү, бизден көчөт алса керек ошолор дагы. Майлуу сууга кайрылбай туруп дейт. О, ошол. Мына Закиржан. Майлуу сууга, ассаламу алейкум, кандайсың өкөм? Майлуу сууга кайрылбай баягы Кыпчак таладагы жаш көчөттөр биздикиби? Айтып койгун. Фундукту жазга отургузса болот. Жазда келет да көчөт, фундук. Мына ажырык деген бала. Биздики экен. Өзүбүздүк экен. Мына ушул жерлерде карагыла. Кыргыз элим не кыйналып жүрөбүз, өзүбүздү өзүбүз сабалап. Каякта бир реформа, андай, мындай, бир свод законов, туда-сюда. Законду жөнөкөй кылып коюш керек. Менет кылып жаша, болду. Одон калганы бардыгы уурулук, паракорчулук, бул харам. Паракорчулук менен кармадыңбы? Уурулук менен кармадыңбы? Бюджеттин пулун жедиңби?
Шарт алып барып туруп, эки колун чаап ташташ керек болду. Bir 1000-2000 адамдын колун чапканда эле калгандары кой энең. Ondan көрөк барып туруп баг отургузайын деп бардыгы багбан болуп кетет. Урлардын бардын колун чабыш керек. 1 сом алса да чабыш керек. Миллион сом урдаса да чабыш керек. Уурунун чоң кичинеси болбойт. Ошондон кийин токтойт. Ага чейин токтобойт. Ушундай боло берет. Жерлер даярданып. Мунун артында канча миңдеген гектар жерлер жатат. Ошонун бери. Көрдүңөрбү? Мына карагыла. Мына ушул жер бизге бир күнү тарынатты. Мага жашыл көйнөк кийдирбедиң кыргыз деп. Ошон үчүн биз тез аранын ичинде мына кыргызстандыктар 8 миллион киши 8 миллион лопатканы алып биз жолго чыгышыбыз керек. Кече келдим оба. Арендага узак мөөнөткө арендага алынган жер. Аренда. Жеке менчик эмес, арендага. Узак мөөнөткө 25 жылга, 30, 40, 49 жылга арендага. Азыр мына депутаттар батыраак ойлонуп, ушул жер мыйзамдарын батыраак. Сары Жайыктамын. Закиржан, Сары Жайыкта. Сары Жайыкта, Коштөбөдө. Коштөбөлүктөр ушул Коштөбө аксы жылкыны аябай жакшы жейт да, жылкыны. Келген сайын багында сүрсүгөн чучук, 5 бармак, бу таластыктарга окшош булар да, нарындыктарга окшош жылкыны каттуу жейт экен. Таластыктарга окшоп булар дагы. Мына ошо талас, немеден тоодон ассаң эле талас экен да. Одан бер жагы аксы экен. Характерлер да окшош экен. Түндөсү чучукту жедик. Оштык кылды. Аркасынан 5 бармак, короче, түнү менен эле тамак жеп чыгып кеттик да. Кыргыздын сыйы ошондой да, жебесең уруп берем дегендей. Шафран жөнүндө оюм жакшы туугандар. Мына бадам бакты кылып туруп, анын ортосуна шафран эгип коелу. Тура? Шафранды да сатабыз. Бадамды дагы сатабыз. Не дедиңер? Жакшы ой. Закиржан баягы жер тостуруп атам дедим эле го. Ушул жер 12 гектары тосулуп бүттү, дагы 8 гектары калды. Ошону жазда тособуз. Мына ушул жер питомник болот. Закиржан. Ооба, аксынын тоосу ушул. Мына ушунун түбүндө кыйраган эле жер жатат туугандар. Мына ушунун бардыгы эле бош экен. Бош, эч нерсе. Кабрака оюм Кабрактики бир аз сложныйраак экен. Кабрактики, бирок Кабрака караганда мен жеке оюм ошого кеткен энергияга, ошого кеткен убакытка онун көрөктү кайракы бадам эккен жакшы. Ошол кайракы бадамдан өткөн эч нерсе жок деп ойлойм да. Суу чыгат экен ооба. Келгиле туугандар, мына аксылыктар, коштөбөлүктөр, мына Сары Жайыктыктар, мына ушул жерге келип жер алгыла. Мына ягы бош экен.
Берилеткен. Канча болса, адырлардан бери ала бергиле. Кайракы бадам эгебиз. Көз көрүнүп турган ошо тоонун түбүнө чейин. Полный адырларды ала бергиле арендага. Канча болса. 100-200 гектарлап ала бериңиздер. Каврактын аты кыргызча аты бар да. Onu бирок bizgiler сасык мата деп коет экен. Дагы эмне деп коет эле? Ферула вонючая деп орусчасы. Суу тугандар насос менен чыгат. Көрдүңөр, о нерде насос менен суу чыгып туруп, мындай келип, мына бассейнге куят, бассейнге суу толот дагы. Анан капелька менен берилет. Суу чечилген тугандар, суу маселеси чечилген. 49 жылга сүйлөшсөңүздөр болот экен. 49 жылга. 49 жылда ким бар, ким жок туурабы? Ала бергиле. 49 жылга бадам 100 жыл жашайт экен. 100 жыл жашайт. Бул жерге инвестиция керек экен да. Бул жерге мамлекет ушул 1000 гектар жерге 4000 гектар жер. Мына адыр падырларын бардын кошкондо. Ушул жерге фикир кылып туруп, бул жерге ушул капельный кылбастан немеден бир тиякта бир дарыя бар экен. Акаевди учурунда ушул местный эмелер алдап койгон экен. Суу кампа даяр болду экен, жөн эле эмесин ямасын казып коюптур. Суу кампа даяр болду экен. Азыр ошол геомембраны алып келип, суу кампа кылабыз деп атышат. Казып коюптур. Геомембраны салды экен, эми салат экен. Кайракы көчөт тугандар Вайро дегени бар. Макако, анан Ферагнес деген кайракы бадам бар. Кимге керек болсо кайрылгыла. Аксы району, Аксы району. На, тугандар. Погода мощный экен. Жыргал, келип алсаңар бияка бадамды эгип коюп. Кеш эфирде эмес, малымда чалсаңыздар болот. Көбүнчө эле WhatsApp'тан жазып эле койгула. Мисалы үчүн ар бир киши менен 5 мүнөттөн сүйлөшкөндө эле бир күндө эң эле аз дегенде 100 киши менен сүйлөшүш керек. 500 мүнөт элестетип көргүлө. Кулак орой турган болуп калды уже. Ondan көрөктү голосовой жөнөтүп койгула. Дардыңарды айткиле. Мындай десеңер, ошо караша. Бул Сары Жайыкта. Сары Жайык деген жерде. Аксы району Сары Жайык. Мына ушул жерге 20 гектар питомник болот. Мына ушул көзүңөр көрүп турган жерде Кудай кааласа, так быйыл келирге кийинки жазга Кудай кааласа бадам чыгарып беребиз ушул жерден. Бадам көчөт чыгат ушул жерде. Суу чыккан, ооба. Мына труба менен суу келет.
Кайракы бадамдын дәнегин эксеңиз кайра эле ачуу бадам чыгып калат да. Ого үстүнө прибой керек да. Прибой менен прибойду биз Туркиядан алып келип маточник кылып койгонбуз. Ошону улайбыз да. Голосовой эле таштап койгула. Бул неменики? Бакыт. Кош төбөнүн имамы бар го. Кош төбө айылынын имам, хатип. Ошонун багы бул. Суу жердин түбүндө. Суу ошо тоодон алып келиш керек болуп атат. Ошону азыр ойлонуштуруп атабыз. Бардыгы бириксе, мына жердеги багы, мына скважинага 1 миллион, наркы скважинага 1 миллион, наркыга 1 миллион болсо, 1000 гектар жерге жок дегенде эле 100 скважина керек болот да. Канча сом акча кетип калат. Ондан көрөктө ошол жактан постоянный тоодон суу алып келген аракет кылабыз. Ошон үчүн кыргыздар эртерээк жерлериңерди ээлеп барып, азыр Садыр Нуркожоевич 500 000 гектар жерди бак отургузууга бөлүп берди. Барып эртерээк кыймылдап жер алгыла да. Жерди алгыла. Бадамдын көчөтү $4 азыр. Турецкий. Sen эми кыз билең эми сага көчөт подарит эткиди. Чоң эле бала болсоң керек сен. Кел ондан көрөктү менин багымда иште 1-2 ай. Мен сага көп көчөт берем, кетесин. Көчөт алып алып. Чын. Мага гүл бербейсиң дегендей кылды да бул. Азыр Германияда мынандай ушундай будка домдор бар. Ала келсеңер ушул жерде. Эки гектарга 1000 түп бадам батат. 1000 түп бадам 10 килограммдан бергенде 10 тонна бадам сатып турасың. 10 тонна бадам $50 000 болот. Сага эмне азбы? $50 000 bir ayda, bir жылда. Мощный го? На. Мага подарит этсеңиз болот, мен кызмын дейт. Мейли болуптур. Подарит этейин сага. Эки жылдан кийин мынандай бадам болуп калат да, мына 2 жылдык бадам. 2 жылдык бадам мына. Келирге гүлдөйт. Келирге уже түшүмгө кирет ушул. Үчкө 5 эгилет. Бул кайсы жер барып көрсө болобу? Бул неме? Сары жайык аксы. Келгиле, көргүлө. Элдердики 5 гектар, 8 гектар, 10 гектар экен. Сен дагы ал да укам. Сары жайык полностью мындай бадам болот, көрөсүңөр. Мына ушундай бадам болот. Сары жайыкты бардыгын ушундай бадам кылабыз. Кудай кааласа. Мына Түркиядан алып келген бадам ушул. Мына ушул Ферагнес деген сорту. Бечара суу деле ичпейт, чоңоюп атат. Bunu bak tekti, bak damla. İmamın arı orga imam. Hatip. Мәлі. Бишкекте. Эки бадам Бишкекте өспөйтті қарындашым.
Бишкекке фундук жакшы болот. Анан кокон гилес ал же кокон гилес. Экте кокон гилес берейин. Эк баласын кокон гилес жеген сайын Абдулла акеге дуа кылып турайын дейсин. О, ишеничтүү бадам. Иранский бадам. Азыр сурап көрөйүнчү. Тети, немеден? Дамладан. Олар ар бир бадамды өпкүлөп атышат, барып алып. Багбан ушундай болот экен да. Көчөтү бар туугандар. Келгиле. Көчөтү бар. Каалашыңарча көчөт беребиз. Кааласаңыздар азыр Абдулла ака десең самолет менен учуп барып алып келип беремин. Каалашыңча, хоть 10 миң, 20 миң, 100 миң, 500 миң. Айдаров Бакыт Өмөралиевич. Су барса бадамга, су койсо болобу? Суга бадам бар, кайрак бадам бар. Эксең ачуу болуп калат го, ишеничтүү болсо жакшы. Ачуу болбойт туугандар. Биздики таттуу болот. Бул эми полностью немеден проверкадан өткөн, өтө сонун. Көргүлө, о, машалла, машалла. 2 жылдык көчөттөр. Келирге Кудай кааласа түшүмгө кирет ушулар. Чоң бадам болот. Мындай, чоң. О, аз талап кылат. Шабдалы көчөттөрдү олордон. Бадамды жейт да эмне кылат эле? Yo, mal girgizбеш керек. Тугандар, малды вообще киргизбеш керек. Бул жерге Кудай кааласа келиргеден баштап туруп, ушул питомниктин ичине өрдөк багабыз. Кудай кааласа өрдөк багабыз. Өрдөк мына чөптү такырайтып, жылкыдай жейт экен да өрдөк. Баа китайский ак өрдөк бар го. Ошодон Кудай кааласа мына 20 гектарга 4000ди баксак жетет экен. Girip aylanayın uşul эми өсөйүн деп аткан чөптү дагы жулуп алып жеп коет экен. Шапталы 4 сорт бар. Эң жакшы сорттор Glockhaven, Extreme 486, калгандары эсимде жок. Bir tüpten 20 kilogram alasыңар. 20 kilogram. Ата 10 эле килограмга расчет бергиле. Ошондо ар бир түп бадам 10 килограмдан берсе, $5 сатса $50 болот. 1 гектарга кайракы 500 батат. $25,000 кирешеси барды. Мына ушул жердебиз. Сары Жайык деген жер. Мына ушул Жалал-Абад областı, Ош областı, Баткен областынан полностью бадам эктиремин. Бадамдан жакшы нерсе жок. Бадамдын бутоосу жеңил болот. Бадамдын аз оруйт бадам. Бадам сууга туруктуу болот. Бадамдын мөмөсү 3 жыл сакталат. Бул жерде агып кетти, анан кийин чирип кетти, ирип кетти деген маселе болбойт. Вообще. Бадам переработкага аябай жакшы түшөт. Бадамга Кытайдан клиент бар, Индиядан клиент бар, Европадан клиент бар, Туркиядан клиент бар. Бадамга канча болсо. Фундук туугандар 10 килограммдан көп берет. Бак болуп өсөт алдагы. Бардыгыбыз эгели туугандар. Бардыгыбыз ар бир кыргыз жок дегенде 1000ден бадам эгип алыш керек да. 1000 бадамдан $50 киреше түшсө 1 жылда $50,000 киреше көрүп турат. Эртеге чал болобуз. Чал болгондон кийин бала чаканын көзүн карап туруп калат экенсиң. Бир жака чыгайын десең акчаң жок болуп калат экен. Пенсияң болсо бир жарыбаган нерсе. Пенсияга Роза Отунбаеваны эле алып албасаң, атак башкасына пенсия жок. Тура? Тура. Ошон үчүн бардыңыздарды айтам. Өзүңөр үчүн,
40'ка çıktın mı egip koy. 5 yıldan keyin sağa pensiya bolot. 50'ge çıktın mı egip koy. 55'ke çeyin уже 55'ke çıkkanından sağa pensiya bolot. 60'ka çıktın mı egip koy. 65'inde уже pensiya alıp başlaysın. Hiç kimge zarıkpaysın, baldarına da zarıkpaysın. Çöntöğüne 10.000 dollardı üyerin salып alıp, kalagan çaykanаңda çalkalap жатып ашты жейсин. Kalagan жағыңа барасın, 1000'den egip koygula. Her bir kırgız 1000'den badam egip alsın, tuğanlar. Hiç kimge zarıkpaysыңар. Balam oz açar öçürtüm kelip kaldı le. Mına koy soyaylı dese koydu ne kılası ata. Ona 10 kilo bayağı üköldöngen bukanın göşüne nap gelip jasay veriniz dep koyat. Şagınsını oturup kalasın. Düşünüңөр, ошон үчүн бул пенсионный фонд болот. 100 yıl жашайт. Sen жашасаң 100 yıl жашайсың да көп болсо, тура. 100 yıl жашайт бул. 100 yıl түшүм берет сага. Badam ekkile tuğanlar, bardığınızlarda badamga çakıramın. Her bir Kırgızstanlık özüne pensionni fond жасап koyuş gerek. Badam egip koygula 3. yılı түшүмгө kiret. Boldu. Hiç kim silerden anı talaşa albayt. Seniki bolot, boldu. Taştak жерби, кашкак жерби, sarı toprak bu, ak toprak bu, jaşil bu, любой toprakka öse öret tuğanlar. Korkbayt hiç neseden. Самый главный күн болса boldu buğa. Күн болса болды, өсө өрет. Бишкек өспөйт, конечно. Айтып эле жүрөм го. Мына азыр ошол аэропорт жака, ошол мал товар жака, чал товар жака, так. Мына канттын ылдый жагына, токмоктун ылдый жагына, кеминге жетпей ысык жерлерге эгип көрөлү деп атабыз. Эгерде болуп кете турган болсо, охо, мощный болот анда. Ысык жерди жакшы көрөт тугандар. Мынау Фердуэл анан Ферагнес деген 2 сортты эктирген минерге. Маточный кылып. Эртеге бу жерде 20 гектар питомник болот да. Ошо маточный кылып туруп минерге эктирген мен. Мына ушул бир эле мына бадам маточник болот дагы 1000 бадамды окулировка кылсак болот ушуну менен. Азыр ушул жерге питомник жасап атамын. Өзүбүз чыгарган көчөт, конечно, арзан болот, куда кааласа. $4 болбойт. Мына 2 жылдык Ферагнесине. Карагыла. Стволуну карагыла. Тап таза. Бир чырт эткен жери жок. Тап таза. Мына. Полный карагыл. Сон болуп тур. Бир ойногон жери жок. Өтө сон состояние. Мындай болот да, 2 жыл бул. Бул бадам тугандар, бадам. Мендаль. Мендаль деп коет буну. Бул бечаралар суу деле ичпеди. Яман немеге күчтүү экен. Мына. Токтогулга центрге дейт. Болот Токтогулдун центрине. Көлдүн тегерегине эксе болот Токтогулга. Бадамды. Таласка фундук болот. Таласка фундук. Мына. 2 жылдык ноданы көрдүңөрбү? Нода сүргөн мына. 1 карыш, 2, 3, 4. 1 метр нода сүрүп атат мына. Лейлекке мощный болот да, лейлектин дарагы да бул өзү. Лейлек, Баткен, Кадамжай, Нокат, Жалалабад, Ош, Садырбай. 15 апрелден кийин гүлдөйт. 15 апрелде уже бардык сууктар өтүп кеткен болот. Суук жок болот, сары кар жок болот. 15 апрелден кийин гүлдөйт. Бадам деген бул миндаль. Миндаль. От садырган мощный болот да. Өлүп эле калат да. Таштак жерге өсө берет тугандар. Тандабайт, жер тандабайт. Эл тандабайт, жер тандабайт.
Нақ еврейдің дарағы да бұл. Еврейлердің дарағы екен бұл. Ақсы суыққа қарабайды бұл бадам. Еш нәрседен қорқпайды. Сары жайық бұл. Өзім сатым бар, туғандар, мадыға келгіле. Мен сатыма келсеңіздер, сонын варианттар бар. Ошол жерден дағы сонын обзор қылып беремін. Екі жылдық, второгодкалар. Мына ушул ферагнес деген, шул. Чоңалайға болбойт, чоңалайға малина егесіз, қарағат егесіз, крыжовник. Мына жерді көрдіңер? Жерлерді. Полный Қырғызстанға бола тұрған нәрселерді айтып үйретеміз да. Малина отсатырға болбойды. Көчөт мады айыл өкмөтү Қызылтал деген айылдан аласыңар. Менің бағыма. Малина қандай сорт жақсы байке. Бұл қайсы жер? Бұл Ақсы. Ақсы районы. Малина Мапема жақсы. Маргарита, Амира, Кимбатоп, Шехиба жақсы. Ноябрь 20-сында ексе болу бадамды. Болады, конечно. Суны сары жайық, суны шығарып отпай, оны стол боларда электроэнергия бар. Шығара бересіз суны. Скважина қазып тұрып. 1200 метр скважина қаза тұрған аппараттар бар. Оға көчөттөрдө еркек ургачы аполитил болот, шаңдаткыч. Эменикин бадамдыкын гномик деп коет. Көбү гномиги жок эле эгип атат. Бадамды ошон үчүн бадамы жыгач бойдон эле турат да, вообще түшүм албай атат. Ошон үчүн гномик койгула. Су нерден 40 метрден эле чыгып атат. 40-50. Капельный кылынат, сөзсүз капелька болуш керек. Үчүнчү жылы өмөгө кирет. Сары жайыкта жер көп экен туугандар. Кимге жер керек болсо келгиле. Мына ушул тоо кыркалары, адырлар полный ала бергиле. Кайракы бадам бар. Кайракы бадам эгип саласыңар. Жердин чекесинде талды алгыла. Тал деген бул зараза топтойт да. Мына туугандар, сары жайыктабыз, келгиле. Мына ушул адырлардан, мына түз жерлеринен бар жоктон жер ала бергиле. Кайракы бадам бар бизде. Кайракы бадамга заказ алабыз. 0550 20 0007. Чөлгө да, көлгө да, любой жерге, Ош облысы, Жалал-Абад, Баткен, любой жерине отургузсаңыздар болот. Тал зыянкеш топтойт. Бардык жаман илдеттерди, зыянкештерди ошол тал топтойт. Үскаменди билбейм да, тууганым, Үскаменге барган эмес мен, Үскаменде бир мошенница Сайра Тате деген бар Ускаманда. Ошолду базардын ичинде сигарет сатат. Ошол мошенница $12.500 акча алып качып жүрөт. Ошону таап берсең сен ондан көрөктү. Суу ичпей бадам. Ичпей турганы бар. 0550 20 0007. Такеше, козел ты, блин. Түшүнбөгөнүм эмне аралашып атасың, Сен даже укроп сөбелексің ғой. Аяқтағы бағбаншылықты сүйлеп атасың, Далбаш деп. Сам ты далбаш, блин. Пошел нахуй. Уну казарманға болот дедіңіз эле, бир түп қанша кило берет? 10 килограммдан көп берет.
Ускамен Шығыс Қазақстанда билбейм да. Көргөн эмесмин да. Личкага жазсаң, мен сага номерин берем, телефон. Ускаманда. Сайрат ате деген bir мошенница бар. Кубаныч деген дагы бирөө бар. Ол да качып жүрөт. Олег. Бул жер тугандар, жер. Бак отургуза турган жер. Мына ушул жерге 20 гектар жерди тосуп, питомник баштадык. Посадочный материал даярдап койгонбуз, маточник. Бардыгы даяр. Кудай кааласа, жакын орто башталат. Сууну полив кылыш үчүн капельниге бассейн дагы казып койгонбуз. Бассейн дагы даяр. Кудай кааласа, ушул жерге геомембрана коюп, бассейнди жайгаштырабыз. Ана мына ушул көрүнгөн жолдун боюна чейин тиги кырга чейин тосулган. Ушул жерге 20 гектар жерге питомник башталат. Бул жерде жалаң бадамдын көчөтү чыгат. Мына биринчи мына ушул сары жайыкты полностью бадамга толтурабыз. Анан кийин Алабукадагы орто токойду толтурабыз. Алабука жактагы орто токойду толтурабыз. Анан кийин мына эмени так Кызылжар 12 деп коет. Майлы суу. Ошакты полностью ошакты бадамга толтурабыз. Анан Шамалды сай, кийин Нокен, Базар Коргон, Барпынын үстүндөгү бардык жерлерди бадамга толтурабыз. Анан Өзгөнгө өтөбүз. Өзгөндү полностью толтуруп, Садырбай, анан Каратайдын үстү, анан Нокатка чыгып кетебиз. Анан ошо бойдон Лейлекке чейин кетебиз. Ошондой план бар. Бишкекке киви болбойт. Киви ысык жерди жакшы көрөт да. Мына ушул план ошол. Карабалта эмне эгсек болот, акча бар таксыр. Алма эгиш керек, Карабалтага жакшы алма. Алмурут эгиш керек. Алмуруттун сонун сорттору бар. Мелис деген кошкой дейт. Мына кошкойдун мелиси. Бадам эксе болот. Лейлек бадамдын жери да. Бадам бул жаңгак. Шафранга жакшы эле дейм, айттым го, шафранды бая эле. Ошону эми бирөө таап чыгып, шафранды айтып чыкканыбызга 6 жыл болду. Эми министерстводон бирөөлөр ошону айтып койсо, эми бардыгы эле шафран деп калыптыр. Силерди обязательно Кудай келип өз айтыш керекпи бак кылыш үчүн. Боло берет. Таштак бар жокко боло берет. Кызылкыя шаарына бадам сонун болот. Боздун үстүнө бозго бардык эле жерлериңерге болот. Бадам $4. Нокатка барбайбыз тугандар, Нокатка мына Ошко келгиле, Ошто Мады айыл өкмөтү Кызылтал деген айылдабыз биз. 3-чү жылы түшүнгө кирет. Карабалтага фундук жакшы болот. Үчкө 5 эгилет бадам, 3-5, тереңдиги 1-1 казылат. Uzun tuğrası 1, terengdigi 1. Ошондой болушу мүмкүн. Шафрандын уругу кымбат болот. Может, бул бир аферадыр. Эптеп урук сатыш. Бизге окшогон наивныйларды алдаш. Андан көрөктө ата бабабыз кылган эле иштерди кылбайлыбы? Бадамды эгели, астына ушул фасоль, лоя, соя, маш эгип туруп, ошону малга жедирип, жок бу азыр көргөзүң дейт. Нени көргөзөйүн? Бадамды көргөздөп атат окшойт булар.
Mına. Badam mına. 2 жылдық badam. Болады, жүзім еккілі. Пақта вообще екпеш керек. Пақтаның пайдасын ким пақта завод құрса ошол көрөт. Мына 1 гектар жерге 660 бадам көчөт егіп алсаң, жылыға $10.000 киреше көрөсүн. 1 гектар пақтадан раса барса $1.500 пайда көріп отады. Мелисбек, мурда эле айтат элем го. 15 жыл мурун айтат элем го, баг отургузгула деп. Ошол иштин аркасынан түшүп, бул баягы баары дериңде болсо кайнап чыгат экен да, баары дериңде болсо. Индарама нокатта бар эмнеге жок экен. 0550 20 0007-ге WhatsApp'тан жазып койгула. Тугандар, бул бадам, персик эмес бул, бадам. Бадам деген 2 жылдык Feragines деген сорты. Мына. Келерге түшүмгө кирет, Куда кааласа. Келерге түшүмүн тартып көрсөтөм. Üçke 5 тугандар. Схема посадки. 50 килограмм болот индарама. Мен WhatsApp мына. Мына жылдырдым го, ушул менин WhatsApp'ым. Тияка бияка жылдырып атам мына. 0550 20 0007. Айлантып тартсаңыз дейт. Не кургап калган. Трактор менен астын чийип койгонбу. Спец трактор керек да, булар азыр чоң тракторду айдап кирип атышат берги. Жүзім тигип кой, ошо лейлек ысык болсо, жүзім жакшы болот. Чүмдүлүгү жакшы, 10 килограммдан көп берет. Чүйдө пышпайт. Бирөөнүн нәше эктеп атат. Камалып кетсин ан. Сени угуп нәше эге кой. Бала чакасын сен багасың менен. Карагылачы, кандай сон. Ствол тап-таза. Дәрделе сеппейт. Ишне карабайт деле. Таксыр постоянно нике кыйып эле жүрөт. Азыр экинчи аял алгандар көбөйүп кетип, нике кыйуу яман көп болуп атат. О, астын чаап, жер сап-сары топурак болуп туруш керек эле да. Индараманы кичинекей көчөттөргө 500 грамм, чоң көчөттөргө 10 килограмм. Индарама деген дарыны алып иштеткиле. Азыр бакка эң сон. О, тамчылатма менен сугарылат. Булар осо арык эле кылып койгон. Тамчылатма деген система жок. Бардыгы каражатка келип такалат да. Акча болгондо, о, бул жерде мощный кылып иштетсе болот эле. Акча жок. Мына Россияда жүргөн бир туугандар силер аракет кылгыла. Бадам мөмөсү так 1400 сом, 1500 сом. Булар 5 эле доллардан сатылат булар. Кеттик туугандар, болду. Обзор бүттү.
Kıska video tartып koyun hemen. Болот ооба суу ташып капельный кылсаң болот. 3 жыл түшүм берет, канча килограмм. 3 жылы түшүм берип баштайт. Эми 1 кило, 1 кило берип, анан конкретно 10 килограммга чыкканы 6-чы, 7-чи, 8-чи жылдары чыгат. 1 гектарга 660 кетет, сугара турган болсо. Кайрак боло турган болсо 500 кетет. Каша кылып туруп, мына кашасы бар. Кашаланган. $3,5 бересиз. $4 боло турган. Черника экпейсизби? Черника барбы эгели? Капелькада суу ысыбайт тугандар. Мына бассейнден сразу алынып берилет да. Бассейнде муздак турат. Жылкылардын бардыгын мыйзам менен чектейбиз, Кудай кааласа. Жакын ортодо жакшы чогулуш кылабыз бу жерге. Ошол жылкычылардын бардыгын багбан кылабыз. Жылкыларды сатып бадам эгишет бардыгы. Фундук деле бадамдай эле ичет, көп ичпейт. 3 жыл жакшы сугарып койсоң, анан аздан берсең жашай берет. Кеттик! Аксы да аксы. Шафран экиле деп жатат, кандай карайсыз дейт. Жакшы карайм, эге бергиле. Ындараман топуракка көмүп коюш керек, ооба. Ооба, суу кампа куруп бар жокто даярдап алыш керек. Биринчи кашалаш керек, суу кампа куруш керек, сууну чыгарып, испытание кылып, капельнийлерге берип, ага чейин болсо ямаларды казып коюш керек. Яма жок дегенде 3 ай топурак сыртында турса жакшы болот. Тез өнүгөт. 0550 20 0007. 1 гектарга $8,000 расход кетет. Эгерде суу бар болсо даяр. Суу жок болсо анда скважинага дагы расход кетет. Давайте, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.